Насаат Кejи тартуулайт. Шейх Абдишүкүр Ажы Нарматов. Урматтуу мусулман бир тууган, азыр жума намазга келип, бирөөңүз ушу мечитте бир саатыңызды унутуп койсоңуз, же бир телефон соткаңызды унутуп койсоңуз, кыжалат болосуз. Кайра келсем жайында экен. Базарда бир арзыбаган малыңыздын жиби калып кетсе, барайынчы жайда тура экен деп кыжалат болосуз. Тура эмеспи? Адам ажал жетип өлгөн кезде өмүрүндө эч жетпеген эки чоң мусибатка жетет экен. Баланы жоготууда эч нерсе эмес экен. Атаны жоготууда эч нерсе. Өмүрүңүздө эч тажрыйбадан өткөзбөгөн эки чоң мусибатка жан берген адам жетет экен. Биринчиси, соткаңызды же малдын жибин эмес, же атыңыздын эгерин эмес, оңдон солдон 60 жыл, 70 жыл кыйналып тапкан бардык дүйнөнү таштап кетет экенсиз. Экинчиси андан да оорураак, кыйыныраак мусибат экен. Алланын астына барып, ар бирине жооп берет экенсиз. Урматтуу мусулман бир тууганым, адам өлгөн кезде бүгүн биздин адамдар дайым паланча өтүптүр, канча баласы калыптыр, канча дүнүйөсү бар экен, канча машинеси бар экен, канча заправкасы бар экен, базарда контейнери бар экен, канча жери бар экен, канча күрүч эгет эле. Бала чакасын өлгөндү биздин инсандар өлгөн адамдын артынан эмне калганын сурайт экен. Канча парзанты бар, канча небереси бар. Бирок периштелер өзүдөн мурда акыретке эмне жөнөттү деп сурайт экен. Периштелер бул өлбөстөн мурда акыретке эмне хайыр ихсан кылды деп сурайт экен. Урматтуу мусулман бир тууган, сурайлычы, мени менен сиз акырет үчүн эмне кылдык? Мен ойлойм, иншалла, мени угуп жаткан бир туугандарым көп нерселер кылдыңар. Бирок сөз эсин табат, акырет үчүн эч нерсе кыла электер да бар. Урматтуу мусулман бир тууган, периштелер эмне дейт экен? Өзүнөн мурда акыретке эмне кылды дейт экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул дүйнөдөн өткөндө бизге эките ваиз, эките насаатчы таштап кетиптир. Эки улуу насаатчы бар экен. Анын бири Кур'ан-ы Карим. Кур'ан Аллах Тааланын биздин эки дүйнө бактылуу болуу үчүн жөнөтүлгөн китеби. Кур'анды окуган кезде жөнөкөй эле окуп койбостон, Раббым Аллах Таала мага эмне дейт? Ла тaqrabu zina. Зинага жакын барбагыла. Иннаху кана фахиша ва са'a сабила. Бул эң чоң күнөө, кандай жаман жол, караңгы жол. Кур'ан-ы Карим Аллах Тааланын бизге жөнөткөн кыяматка чейин насаатчысы экен. Экинчи, Аллах Таала пайгамбар өткөндөн кийин бизге калтырган эң чоң насаатчы бул окулбай турган, көз менен көрө турган, күбө боло турган өлүм экен. Канчанын өлүмүн көрүп атабыз? Канча өлүк узатып атабыз? Канчанын жууганы кирип атабыз? Канчаны мүрзөгө апарып узатып атабыз? Сабак ала алдык, урматтуу мусулман бир тууган. Бирок тилекке каршы биз өлүмдү көргөн менен көрмөксөн болобуз. Уккан менен укпагандай адам болобуз. Эмне үчүн? Өлүм келет, хак дейбиз. Бирок мага эмес алы дейбиз. Ал мага келбейт, паланчага келет, кошунага келет, чоң атама келет. Ал мага эрте дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ар бир минутта, балким ар көз ирмегинде дүйнөдө бирөө өтүп атат. Бирок биз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде мындай: "Кафа бил маути ва'изан." Ваз насаат угам деген адамга, мага шу үлгү болсун, сабак болсун деген адамга өлүм жетишерлүү дейт.